Жылдызкан Жолдошова Садыр Нуркожоевич жок, мен сага душман эмесмин, мен Садыр Жапаровго душман эмесмин. Бул тууралуу экс-депутат Жылдызкан Жолдошова Назар Ньюс маалымат агенттигине берген маегинде билдирди. Менин негизги 5 иним бар. Алар Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев, Нариман Тюлеев, Ахматбек Келдибеков, Талант Мамытов. Учурда алардын үчөө бийликте. Мен 10 жылдан ашуу убакыттан бери алардын укугун коргоп келем. Кээде жалгыз калган учурларым болгон, бул мага оңой турган жок. Бирок мен алардын тагдырына кайдыгер карай албай, алар мени биз үчүн Жылдызкан Жолдошова жок дей турган күндө мен аларды коргой берем. Баарыңарга белгилүү болгондой, алар ошол учурдагы Алмазбек Атамбаевдин тушундагы бийликтин мыйзамсыз аракеттерине кабылганда да коргоп колдоп келгем. Бул ишимди алар өздөрү унутса да эл билет. Мен муну эч кандай милдет иретинде айтып жаткан жокмун. Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин мамлекетти алдыга жылдырам деген жакшы ойлору бар. Бирок алар бул ишти жалгыз экөө же үчөө ишке ашыра албайт. Ал үчүн күчтүү команда болуш керек, деди саясатчы Жылдыз Жолдошова. Эл чындыкты билсин. Сейит Атамбаев бийлик Жээнбековторго Атамбаевди чыгарбоого кепилдик берген. Экс-президент Алмазбек Атамбаевга карата чыккан сот өкүмү боюнча депутат Сейит Атамбаев социалдык тармактагы баракчасына билдирүү жазып, бул чечимге бир гана Жээнбековтор кубанып жатканын билдирди. Бүгүнкү өкүмгө бир гана Сооронбай менен Асылбек Жээнбековтор сүйүнүп жатышат. Аларга азыркы бийлик Атамбаев Алмазбек Шаршеновичти абактан чыгарбайт деп кепилдик берген. Албетте буга кээ бирлери кубанууда абдан өкүнүчтүү. Жана Кудай алар менен болсун деп жазган депутат Сейит Атамбаев. Эске салсак, кечээ Жогорку сот Батукаев иши боюнча экс-президент Алмазбек Атамбаевди 11 жылга эркинен ажыраткан сот өкүмүн күчүндө калтырды. Эл чындыкты билсин. Украинадан Польшага эвакуация болгон 95 кыргыз жараны өлкөгө кайтып келди. Бүгүн 19 мартта Украинадан Польшага эвакуация болгон 95 кыргыз жараны чартердик каттам менен өлкөгө кайтып келди. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин маалыматынан таратышты. Министрликтин маалыматына таянсак, алардын ичинде аялдар жана балдар бар. Мындан тышкары Чехиядан Ошко 43, Прагадан Бишкекке 35 кыргыз жараны кайтып келди. Министрлик жана элчилик кыргыз жарандарын Польшадан, Чехиядан эвакуациялоо, ошондой эле Украинанын согуштуу аракеттер жүрүп жаткан шаарларында жүргөн кыргыз жарандарын коопсуз аймактарга чыгаруу боюнча иштерди улантууда. Бүгүнкү күндө Украинанын аймагында 60тан ашык кыргыз жараны бар. Элчилик Украинада калган жарандар менен байланышта. Алардын көбү жашаган жеринде калуусун билдиришүүдө. Кыргыз жарандардын арасында жабыркагандар жок деп жазылат Тышкы иштер министрлигинин маалыматында. Эл чындыкты билсин. АКШ аскерлери Украинадагы согушка катышабы? АКШ аскерлери Украинадагы согушка катышпайт. Бул тууралуу Пентагондун башчысы Ллойд Остин CNN телеканалына берген интервьюсунда билдирди. Президент Джо Байден так түшүргөндө биздин аскерлер орус-украин чатагына аралашпайт. Бул жерде сөз эки өзөктүү куралы бар держава тууралуу болууда. Алардын чатакташканы эч кимге кереги жок. Бул аймак гана эмес, жалпы дүйнө жүзүнө терс таасирин тийгизет, деди коргоо министри Ллойд Остин. Эл чындыкты билсин.